Assalamu alaikum, кандайсыңар? Кутман таң баарыңарга. Бүгүн биз эмоция жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин атым Айбек Дайырбеков. Тааныбагандар үчүн режиссермун. Карек балдар жана өспүрүмдөр кинолагеринин негиздөөчүсүмүн, устатымын. Силер кандай деп ойлойсуңар? Эмоция турмушта кандай орунду ээлейт? Биз буга көп учурда көңүл бурбай келебиз да. Мектепте дагы, бала бакчада дагы, үй бүлөдө дагы. Бирок бул адамдын мээси өзү негизи эки бөлүктөн турат да. Биринчиси бул неокортекс, бул жана жалаң рационалдуу нерселер үчүн жооп берет. Ал эми экинчиси болсо бул биздин миндалевидное тело деп коет. Ал жана адамдардын эмоциясы үчүн жооп берет. Мисалы, азыр немеден башынан баштайлы, муну туура түшүнүш үчүн. Баарыңыздар билесиздер, айталы, бүгүнкү күндө бизде айдоочулар үчүн машина айдап баратканда, көчөдө, мектепте деле мисалы кетип барат, бирөөнү жөөлөп кетсең, бизде эч качан кечирим сурашпайт да. Бир 100 кишинин 2-3-өсү, 5-өсү кечирим сурабаса, калгандары атырылып эмне деп мындай сөздөн сөз чыгып отуруп, мушташка чейин кетип калган күндөр болот. Мисалы, мен деле көчөдө жумушка кетип барат, машина айдап баратсаң, алдыңан бирөө кысат, солго качасың, оңго качасың. Светофордо турсаң деле жашыл күйөөрү менен, кээ бир учурда күйөлөк деле артында турган машиналар пипилдетип, таңкылдатып, кээде сөгүп башташат да. Ушунун баары эмнеден келип чыгат? Бул биз эмоцияларыбызды башкара билбегендиктен келип чыгат да. Айталы, чоң кишилер жумуштан болобу же көчөдөн болобу кагып силкип коет. Жумушунда отурганда шефи бир замечание айтып коет. Анан эмоциялардын бир адамды башкара билген мындай бир касиети бар да. Бир эмоция бөтөнчү мынау негативке, ачуулукка алдырып ийгенде, ал өчпөйт да, тескерисинче бул биринин артынан улам күчөп, өрчүп отурат да. Анан эмоциялардын дагы бир нерсеси бар. Мындай адам толкунданып алгандан кийин эмоция кандай түрдө болбосун, кубаныч болобу, күлкү болобу, бул адамды андан ары ээрчип, сүйрөп кете берет да. Негизи эле эмоция деген эмне? Биз биринчи эмеден баштап көрөлү. Жаратылыштан, табияттан, анан бул негизи ар бир тирүү жандын табияты да. Айталы, баарыңыздар көрсөңүздөр керек, биз эмеде Discovery'de аябай мындай атактуу видео бар. Жана элик баласы сууга кирип кеткен, аркасынан крокодил келаткан кадр бар да. Ошондо апасы баласын сактап калыш үчүн аркасынан сууга секирип кирет да. Анан эми биз адамдардын аң сезимдин принциптери менен карай турган болсок, ата эне өзүнүн жанын сактабай, баласын сактап атканда, бул мындай рационалдуу эмес көрүнүш. Эмне үчүн аң сезим өчүп калып, жана апанын, ата эненин мээрими ойгонот да. Негизи ар бир эмоциянын башаты бул өзүн өзү сактап калуудан башталган да. Ошону түшүнүп алсак, биз сүйлөшкөнгө дагы туура болот. Силер дагы мындай өзүңөрдүн табиятыңарды кичине жакшыраак түшүнөсүңөр да. Ар бир жандык, ар бир тирүү жан табияттан төрөлгөндө, бул дүйнөгө келгенден баштап өзүнүн мындай репродукция деген функциясын аткарууга аракет кылат да. Мисалы, кыздар деле, эркектер деле, жигиттер деле өзүнө жубай издегенде, тандаганда биз ошол тукумубузду улайлы деп аракет кылабыз. Ден соолугуна жана башка мындай симпатиядан башка биз өзүбүз түшүнбөгөн нерселер дагы көп да бул жердечи. Ошол эле жаратылышта ар бир кыймыл, ар бир аракет биринчи кезекте ошо жанын сактап калганга. Бул жанын сактап калганда өзүнүн өмүрүн сактайт, өмүрү менен кошо өзүнүн тукумун сактайт да. Бир кандайдыр бир коркунуч пайда болгондо, мээ иштегенден мурун биз анализдеп, бул кандай жакшыбы, жаманбы, мен туура кылып атамбы, туура эмеспи, ушул нерсени кандай пайда табам деп биз аң сезимибиз иштегенден мурун миндалевидное тело деп коет. Бул ар бир жандыкта бар да, бул адамда дагы бар, бул рептилияларда бар, бул жаратылыш дүйнөсүндө бар, кенеде чычканда дагы бар да. Ошол биринчи иштеп кетет. Негизи эле анатомияны карап көрсөңөр, адамдын
мээси ушундай түзүлгөн. Мындай мисалы мээ болсо, мээнин түбүндө кичинекей бир миндалевидный тело деп коет, денече да, мээнин ортосунда. Ошол мисалы көз бир нерсени көргөндө, жакшы информацияны көрдү да, биринчи сигнал ошол жерге келет. Анан аяктан информация бир эле учурда эки точкага барат да. Биринчиси бул жанагы рационалдуу ой жүгүртүү точкасына барат, экинчиси бул өзүн өзү сактоо точкасына барат, миндалевидный телогачы. Ошондуктан жана биз жаратылышта деле көрүп жүрбөйбүзбү? Өткөндө эле бир Discovery'den видео көргөм. Жолборс кичинекей эликти кууп баратканда апасы өзү мойнун тосуп туруп берет да, балам сакталып кетсин деп. Ошол учурда адамдардыкы дагы мындай кыйын маалда мээ иштей электе жана эмоция биринчи иштеп кетет. Мисалы силер отурганда ызык сууну куюп алсаңар, чочуп ойгонот эмессиңер, чочуп кыйкырып ийесиңер же кээ бир учурларда мындай сөгүнүп ийген учурлар болот. Бул адам ошо сөгүнүп ийгенде бул адамдын мындай маданияты жок дегендик эмес. Адам ойлоно электен мурун адамдын өзүн өзү сактоо функциялары биринчи иштеп кетти дегендикти гана түшүндүрөт да. Негизи эле бул эмне үчүн эмоциялар жөнүндө сөз кылууну туура көрдүк. Күнүмдүк турмушта, карьера курганда дагы, үй бүлө курганда дагы, көчөдө жүргөндө көп нерселерде билим гана эмес, мындай адамдын эмоциялары өтө баалуу да. Биринчи кезекте бул өзүнүн эмоцияларын туура түшүнүү, мен кайгырып атамбы, же мен кубанып атамбы. Биз бөтөнчө могу кыргыздарда жана көп нерселерге тыюу салынып келет эмеспи? Ошондуктан биз бала кезден, бала бакчадан, мектептен эмоцияларыбызды көп башкара билгенди билбейбиз да. Башкара билгенди мындай коелу, өзүбүздүн эмоцияларыбызды өзүбүз тааны билбейбиз да көп учурда. Эмоциялардын функциясы эмнеде? Любой ар бир адамдын эмоциясычы бул кандайдыр бир кыймылга түртүү да. Эмоция деген сөздүн өзү эле негизи ошо кыймыл деген сөздөн да, уңгусу латин тилинен келген. Бул кандайдыр бир кыйын учурда кыймылга түртөт да. Мисал айталы, силер чочуганда биринчи кезекте силер ошону ойлонуп анализдөө эмес, биринчи кезекте өзүңөрдү сактап калганга аракет кыласыңар да. Бул адамдын мээси ойлоно электе силердин ордуңарга силердин баягы катылып жаткан эмоцияга жооп берген бөлүкчөлөрү мээнин, ошолор силерден биринчи иштеп кетет. Силер 2/2 деп ойлонгончо так мен муну алсам болобу болбойбу деп мисалга айталы, өмүрүндө жылаанды көрбөгөн кичинекей бала дагы жылаанга окшош бир аркан жатса жолдочу жылаан деп чочуйт да. Анан бул жерде бир мындай чоң секрет бар. Айталы, кыргыздарда 7 атаңды тааный жүр, биле жүр дейт эмеспи? Ал эми эмоцияга келе турган болсок, адамдын мындай жанагы миндалевидный телосы силердин оюңарча канча кылым же канча муунда тарбияланат? Бирөөңөр айтышыңар мүмкүн 10 муун кетет же 1000 жыл же 2000 жыл депчи. А негизи илимпоздор эсептеген боюнча эмоцияларды адам заты 50.000 муундан бери тарбиялап келген да. То есть буга эмнелер кирет? Буга коркуу, аяоо сезимдери, таңгалыч, сүйүү жана башка ошондой ар бир эмоция ошол 50.000 муун бою тарбияланып бир калыпка салынып келген да. Ошондуктан биз мындай цивилизацияга жеткенибиз менен биздин аң сезимибизге караганда эмоцияларыбыз баары бир күчтүү болот да, күнүмдүк турмушта дагы. Анан эмне үчүн көп учурда жакшы сүйлөгөн кишилер, өзүнүн эмоцияларын башкара билген кишилер, артисттер, актерлор, режиссерлор же ошол эле ырчылар ийгиликке тезирээк жетет да. Байкайсыңарбы, булар силер деле көрүп жүрсөңөр керек, тойго келгенде мисалы кучакташып сүрөткө түшүп атса деле, бул эмоция өзүнөн эч качан чыкпайт да, кагып силкип салбайт. Ал эми жөнөкөй адамдар мындай андайга тарбияланбаган адамдар, эмоциясын башкара билбеген адамдар болбогон жерден, ошондой жерден ызычуу салып же нары турчу деген сыяктуу сөздөрдү айтып ийиши мүмкүн да. Ошондуктан бул эмоциялар любой учурда аң сезимди башкара билет. Анан мындай секрет бар. Биз жана айтпадымбы, адам бир нерсени көргөндө сигнал биринчи ошону кабыл алуу сенсорлорго келет, андан чыгып биринчи ошо анализдөө борборуна барат мээнинчи. Ошол эле маалда
Бирок адам анализдей электе биринчи эмоцияга таасир этет. Ошондуктан биз биринчи чочуп, мисалы катуу сүйлөп алышыбыз мүмкүн, же сөгүнүп ишибиз мүмкүн, же болбосо жанагы көп учурларда коркутуп алдыңа секирип чыкса чап ийиши мүмкүн да. Бул жерден адамдын рефлекстери биринчи иштеп кетет. Ал рефлекстер эмнеге жооп берет? Адам жана айтпадымбы? Репродуктивдүүлүк, репродукция ошого жооп берет, анан өзүнүн тукумун улантууга жооп берет. Адам ар бир учурда өзүн сактап калууга аракет кылат. Бул адам ойлоно электе эле биринчи кезекте ошол эмоциялар адамды сактап калат да, анан барып информация адамдын мээсиндеги анализдөө борборуна келгенде, анан гана ойлонуп, мен туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы, так эми азыр эмне кылсам деп, анан керектүү тыянак чыгарып, жыйынтык чыгарып, информацияны берет. Бирок ар бир адамдын мээсиндеги ошол жанагы мисалы элестетсеңиздер, өткөндө бир окуя болду. Ар бирөөңүздөрдүн эле эже туугандарыңар ажырашкан кишилер бар да. Анан мен бир досум бар эле, ошо ажырашканына 1 жылдай болгон. Анан жолугуп сүйлөшүп отурсак, мен сурадым да, кандай акыбалың, кандай турмушуң кандай болуп атат, кыйналбай элесиңби деп. Бир баласы бар, баласы менен жалгыз калды, күйөөсү таштап кеткен да. Баары жакшы деп көпкө сүйлөшүп отурдук. Чай içtik, анан кафеде отурабыз. Анан тигинде ийгиликтерге жетиштим, жумушуман айлыгымды көтөрүп беришти деп аябай сонун сүйлөшүп отурабыз. Анан карасам бир маалда мындай пауза болуп калды. Анан жакшылап карасам, көзү кызарып, мындай кичине жаш тегереңденсиди да, көзүнө жаш алды да. Түшүнүңөр да баарыңыздар, баарыңарды көрбөй элемин, кээ бир баш ийкеп койгула. Ситуацияны түшүнүңөр, ажырашкан аял, 1 жыл өткөн, жолуктук, сүйлөшүп отурабыз. Башка дагы элдер бар. Анан иштер кандай деп сүйлөшө келсек, баары сонун деп сүйлөшүп келатабыз. Анан бир маалда көзүнө жаш тегеренип, бирок сүйлөгөндө ошол темадан чыккан жок. Баары жакшы деп атат. Баарыңыздар уксаңар керек, мына вербалдуу, анан невербальный средства коммуникации деп атат эмеспи? Бул жерден эмнени айтайын деп атам? Адам ошондо тигил кыз мага айтып берип атканда, сүйлөп берип атканда, бул жанагы ошол кыздын рационалдуу мээси иштеп атат да. Бул 1 жыл бою ойлонуп, эми кантип турмуш кылам, эртеңки күнүм кандай болот, бала бакырамды кантип багам, жалгыз уулумду кантип бутуна тургузам деп, капысынан кафеден экөөбүз жолугуп калганда, мага уят болуп калбайын, кой бул эмне дейт, бечара деп айтат деген сыяктуу ойлор келди да мээсинче. Ошонун баарын анализдеп, бул мага оюнда бар нерсени айтып атат да. Ал эми мен көзүнө карап туруп эмнени көрдүм? Ал жерден бул мага айтпайын деген жанагы эмоцияларын көрдүм да. Башкача айтканда, адамдын мээси мындай жашырам десе дагы эмоциялар баары бир адамдын ички жан дүйнөсүн чыгарып берип коет да. Ушул жерден силер жакшылап көңүл буруп койгула, адамдын рационалдуу мээси менен эмоционалдык мээси дайыма шайкеш иштейт да. Экөө дайыма кеңешип чогуу иш кылат. Анан көп учурда, бул адам анализдеген учурда, мисалы кыздар араңарда мектепти бүтүрүп аткан балдар көп, университетти бүтүрүп аткан балдар көп. Силерде бүгүнкү күндө чоң суроо турат, мен ким болом деп, кайсы кесипти тандайм деп, ким болуп иштейм деп. Ошондо силер китептерди ачып окуп, интернеттен окуп, өзүңөргө кесип тандыганга аракет кылып атасыңар. Бирок оңой болбой атат да. Тигил же бул жумушту тандайм деп. Туура. Ал эч качан оңой болбойт. Силер бул жерден бир нерсени түшүнүп коюшуңар керек. Эч качан оңой болбойт дагы, силерге дагы башка бирөө сен журналист бол, юрист бол, экономист бол деп дагы кеңеш бере албайт. Себеп дегенде, ал силерге кеңешти только жанагы рационалдуу мээнин гана пикири менен, көз карашы менен кеңеш бере алат да. Мисалы, Швейяга барсаң, жаныңды багып кетесиң, ачка калбайсың деп. Же болбосо, юрист болсоң, бүгүнкү күндө юристтердин жумушу көп экен деп. А бирок, мисалы силер өзүңөргө жакпаган кесипти, жумушту тандап алсаңар, 60 жашка, 70 жашка чыкканда, баягы эмоцияларыңарга шайкеш келбесе,
силер отуруп өзүңөр кайра өкүнүп калышыңар мүмкүн да. Мен дагы убагында мектепти бүтүрүп атканда кесибимди кантип тандадым эле. Мен бала кезимден ошо тилим чыккандан баштап, 3 жашымдан баштап мультфильм тартып, кино тартып, режиссер болгум келчү. Анан бирок университетти бүтүрүп мектепти бүтүрүп атканда ошо ата-энем айтты да, Айбек, режиссер болуп эмне кыласың? Ачыкка каласың, режиссерлор жыргап атыптырбы? Кинодо эми бүгүнкү күндө өтө мындай абалы, акыбалы жакшы эмес деп. Анан мен отуруп кечке ойлондум, кандай кылам деп. Анан ошо тележурналистиканы тандап алдым. Тележурналистиканы бүтүрүп, анан режиссер болуп, анан киного келем деп. Мен да силерге ошо аябай анализдедим да отуруп алыпчы. Кандай кылсам ачыкка калбайм, кандай кылсам мен университеттен отчисление болуп кетпей бүтүрөм. Анан контрактты төлөй албай дагы эмне болуп кыйналам депчи. Анан университетте окуп атканда ошо 2-курста ал кезде мен ошо бокска барчу элем. Бир күнү тренировкага келсем, тренерим чакырды да, Айбек жүрчү, сен менен сүйлөшөйүн дедим эле деп. Анан кабинетине кирдик. Кабинетине кирип анан эмне болду шеф десем, эшикти аябай бекитти, эч ким укпасын депчи. Анан төш чөнтөгүнөн кагаз алып чыкты, Айбек моуну окучу. Эртең мен карындашымдын туулган күнү, ошо карындашым бардым, ыр жаздым эле деди. Окучу деген жок, мен окуп берейин, ук деди. Мен хорошо деп мынтип өзү улут орус болчу. Анан угуп отурам. 3-4 куплет ыр экен. Окуп атат. Мен сөзүнө көңүл бурган жокмун да, ошондочу. Уккан да жок, бирок мындай стандарттын баягы арноо ырлары да. Мен ошол тренеримди карап алып, ойлонуп атам да, ойго кирдим да. Анан өзү неме деди, өзү болбосо мастер спорта болчу. Анан өзүнүн тарыхын айтып берди. Мен ошо бала кезинен мушташканды жакшы көрчү элем, жана крутой тиги бу деп көчөдө жүргөндө деп жалган нерселерге берилип кетиптирмин. Мен бала кезимен ыр жазгым келчү деди да. Анан мен сага ичим күйөт, сен ошол өзүңө жаккан жумушту тандап алып чыгармачыл адам болгонуңа деп. Анан отуруп мен да ойлондум, мен өзүмдү ошол аксакалдын ордуна коюп элестетип көрдүм да. Мен ошол 60 жашка чыкканда үйлөндүм дейли, там алдым дейли, машина алдым, балалуу болдум, неберелүү болдум. Анан мен бактылуу боломбу дедим. Ошондо өзүмө жооп бердим да. Эгерде мен ошо режиссер болуп кино тартпасам, мультфильм тартпасам, мен бактысыз болот экенмин деп өзүмө жооп бердим да. Мен ошондо эмне менен кеңештим? Мен өзүмдүн түпкүрүмдө катылып жаткан, мен өзүм каалаган нерсе менен кеңештим да. Силер ар бир чечимди кабыл алып атканда, миндалевидное тело дебедикпи? Ошол адамдын эмоцияларынын мындай эмоциялар сактала турган жер да. Анан адам ар бир жолу, мисалы, дүкөнгө кирип тамак заказ бергенде менюну караганда, даже тамак тандап атканда силер мээ менен тандабайсыңар. То есть мээ менен, бирок акыл эс менен тандабайсыңар да. Акыл эс менен силер анын баасын гана тандашыңар мүмкүн. Калган учурларга бул эмоция гана жооп берет да. Мисалы, кыз менен жигит кафеге кирди да. Жигит карап отурат, азыр акчам жетеби, кымбат нерсени заказ берип койбосо экен деп. Кыз болсо кирип алып, мисалы, ошол жигитке күйөөгө чыккысы келип атса, ал башкача тамактарды заказ берет. А эгерде бул менен мен бүгүн эртең эле гулять этип жакшы күйөө чыкпайт мындан десе, ал такыр башкача тамак заказ берет да. Анан, мисалы, азыр могул жерде апельсин, мандарин турат. Ал мандариндин даамы, ар бир силер өмүрүңөрдө жеген тамактардын баардыгынын даамы силердин мээңерде жана эмоцияга жооп берген жерде сакталат да. Ошондуктан ошол мен азыр силерге тамакты мисал кылдым, Силер мисалы чет өлкөгө барганда ар кандай түрлүү тамактарды жеп көрөйүн деп ошонун даамын эстеп калганга аракет кыласыңар. Мисалы, нарындыктар Ошко барганда оштуктар кандай беш бармак жасайт экен деп ошону жегенге аракет кылат. Оштуктар болсо нарынга келген тескерисинче оштуктар пловту кантип жасайт экен деп, ушундай да плов болчу беле деп, ошонун баарына бул эмоциялар жооп берет да. Анан ушундай эле тамакты тандагандай эле биз турмушубузда кыздар, балдар менен мамиле кыласыңар, таанышасыңар, классташтарыңар бар, садикте, бакчада дагы курсташтарыңар бар дегендей. Эркектер дагы кыздар менен мамиле кылат. Ушу тамактын даамдарын эстеп калгандай эле адам дагы ар бир турмушунда көргөн адамдын жанагындай касиеттерин, сапаттарын эстеп калганга аракет кылат да. Анан бирок
жанагы рационалдуу мээ ой жүгүртүүгө жооп берген нервный точкалар унутуп коет. Ошо силер мисалы 4 жашыңарда көргөн баланын дагы таанышкан, ойногон баланын атын унутуп коесуңар, ата энеси ким эле унутуп коесуңар. Бирок ошол адам силерге таасир калтырган нерселерди эч качан унутпаңар да. Бул жана подсознание түпкүрүңөрдө сакталып калат. Анан канчалык силерде ошондой опыт, информация көп болсо, силерге дагы өмүрлүк жарыңарды тандоо жеңил болот. Кесибиңерди тандоо жеңил болот. Силер үйүңөрдөн чыкпай дивандын үстүндө жата берсеңер, албетте кесип тандаш кыйын да. Ошондуктан ар бир нерсени мындай кармап көрүп, жеп көрүп, иштеп көрүп, колуңардан келеби, келбейби деп, силер өзүңөр унутуп калган күндө дагы жанагы неокортекстин түбүндө, түпкүрүңөрдө ошол сакталат да. Анан турмушта кесип тандай атканда, университетти бүтүрүп, кайсы факультетке тапшырам дегенде, силерге как раз таки жана аң сезимиңер менен тандайсыңар да. Так, бул ичпейт экен, чекпейт экен, мындай жумушу жакшы экен деп эркек балдарды тандайсыңар. Кыздар дагы, эркектер да кыздарды ошону тандайт, аял болом дегендечи, бул мага балдарымды жакшы багалабы, багалабайбы, тартиптүүбү, ата энемди кагып силкпейби депчи. Анан кээ бир учурда эле жана зың деп мээге жана сүйүү деген балекет бар да, кумар деген балекет. Ошо тепкенде анан мээ иштебей калат да. Байкадыңарбы? Рационалдуу мээ менен эмоционалдык мээ экөө дайыма шайкеш иштейт да. Рационалдык мээ кандайдыр бир информацияны кабыл алат, көз аркылуу, кулак аркылуу анализдеп туруп, анан чечим кабыл алар да, бул өзү чечим кабыл ала албайт. Бул жанагы эмоционалдык мээде түпкүрүңөрдө катылып жаткан маалыматтарга таянат да. Бул силерге айтпайт, мен муну анализдеп атам депчи. Бул өзү эле иштей берет, анан силерге сигнал берет. Мынау кыз симпатичный экен, мынау кыз сексуалдуу экен, мынау кыздын жылмайганы укмуш экен деген сыяктуу информациялар берет. Анан силер чечимди кабыл аласыңар. Ошондуктан бул эмоционалдык мээни дагы өнүктүрүп туруу өтө маанилүү да. Бизде ушул жагынан өтө аксап келатабыз. Мисалы Кыргызстандачы, мисалы айталы, кечинде үйгө келсек, чарчап келдик жумуштан, же болбосо такси маршрутка менен келебиз, тыгылышып, жаныңда турган кишилер тердеген, сасыган, анан чыгасың. Анан мисалы новостройкада жашасак, көлчүктөрдү басып келебиз, үйгө келебиз, нерв болуп чарчап келебиз да жумуштанчы. Анан үйгө кирип келгенде аялыңар же туугандарыңар же болбосо ийне карындаштарыңар алдыңардан чыгат, анан апаңар айтат, ал идишти жууп койбойсуңбу деп. Анан ойлоносуңар да, мен жаңы чарчап келатсам, көчөдөн келатсам, анан муну жуум деп, бирок ошону айтканды билбейбиз да. Мен чарчап келдим, мен жиним келип турат деп айтканды билбейбиз, биз сразу барып бир сайылабыз да, кагып силкейбиз, урушабыз. Мону түшүндүңөрбү? Ушул эмоционалдык мээ менен рационалдык мээнин айырмасын. Мынтип койгулачы. Кебелиңер көрүп атам. Анан муну американский кинолорду баарыңар эле көрүп жүрөсүңөр да. Маньяктар жөнүндөчү, триллер, ужас дегендердичи. Ошол учурда эмнелер пайда болот? Жана эмоционалдык мээ менен рационалдык мээнин ортосунда связь, контакт үзүлгөндө пайда болот да. Алардыкы эмоциясы жана экөө тең болуп туруш керек деп атпаймынбы? Рационалдык мээ, анан эмоционалдык. Экөө дайыма тең салмакта болуш керек да. Бирөөсү ашып кетсе, экинчиси түшүп кетсе болбойт да. Мисалы, эмоционалдык мээ ашып кетип, жана рационалдык нерселериңер өчүп кала турган болсо, жана уруштун баары, жана мародерстволор мисалы ошондон чыгат. Анан жана силер көрүп жүргөн ужас фильмдердеги маньяктардын баары ошондон чыгат да. Алардын жана эмоциялары ашып ташып кетет да, ошолор башкарылат да адамдычы. Жана адам жини келгенде дагы мээси өчүп калат да. Мен кызыкандуулук алдырып ийиптирмин дейт эмеспи? Негизи кан калтырбайт, ал учурда негизи жана эмоциялар үстөмдүк кылып кетет да. Анан эми тескерисинче элестетип көрсөңөр, жана эмоционалдык жагыңар иштебей калды, силер только анализдеп иш кылып калдыңар да. Мындай илимде дагы, медицинада дагы аябай көп учурлар болот. Укмуш анализ деген кишилер, бирок мындай эмоционалдык жагын жоготуп коюшат. То есть андай адамдар күлүү деген эмне, ыйлоо деген эмне, кайгы, кубаныч, сүйүү, бакыт деген эмне экенин билбей калат да, алар роботтой болуп калат. Андай адамдар любой тапшырманы берсең чыгарып берет.
Мисалы, бир тапшырма берсең, ошол тапшырманын 10 варианты сага айтылат да, 10 вариантын эсептеп чыгарып берет. А бирок жана эмоционалдык жагы өчүп калган үчүн мунун эмоционалдык эске тутуму жок болуп калат да. Чечим кабыл алганда, мисалы, жана алма жейинби, банан жейинби, мандарин жейинби деген рецепторлору жок да. Точно ошондой эле болуп эле жумушунан дагы компетенттүү болбой калат. Себеп дегенде ал билбейт, мисалы, биринчи тапшырма бир зыяны болушу мүмкүн деген, жана эмоционалдык хранилищеде, сейфте жол жабылып калат да, андай киши эч качан чечимди кабыл ала албай калат да. Медицинада андай учурлар толтура. Өзүңүздөр мындай кийин окуп көрсөңөр болот. Кумарда, кстати, ошондой. Мисалы, таанысаңыздар керек, мен бир тааныш досум бар болчу. Азыр деле бар, бирок азыр дос болбой калдык. Андан илгери бир күнү отурсам эле телефон чалып, Айбек ушундай машина сүзүп алдым, 10 000 сом керек болуп атат дейт. Хорошо деп бердим. Понедельник күнү алып келем деген. Андан бери 2 жыл болду. А көрсө, казино ойноп кетиптир да. Казиного кирип ойноп кеткен кишилердин бул ошол эмоционалдык мен менен рационалдуу менин ортосунда контакт үзүлүп калгандыктын белгиси да. Булар жана мен утам, мен жеңем деп жана эйфория деп коет, ошо бир кайфти бир кармап алышат, ошонун аркасынан кете берет да. Наркомандардыкы деле ошондой. Алар жана мындай аябай күчтүү бир кайф алгылары келет да. Анан ошонун аркасынан кетер. Хотя билишет, любой наркоман билет да, жаман кылып атканынчы, мындан пайдасы жок экенин, мындан акчасы түгөнөрүн, үй бүлөсү талкаланарын бардыгын билишет. Арасында, наркомандардын арасында да, кумарчылардын арасында дагы аябагандай акылдуу адамдар көп да. Ошондуктан кумар бизди адамдарды башкаргандыктан, жана закондордун көбү ошол эле Библияда, Курандагы, анан ар бир улуттун ичиндеги жана этикалык нормалар, биздин салттардын бардыгы ошол адамзат өзү башкара албаган эмоцияларды, сезимдерди иретке келтирүү, кармоо максатында жаралган да. Себептен жана айтпадымбы, биздин адамдын эмоциялары 50 000 муундан бери тарбияланып келатат деп. А цивилизациянын өнүгүүсү өтө тез жүрүп атат да. Мисалы айталы, акыркы эле 10 жылда канча интернет деген нерсе чыкты, аябай тез өнүгөт. Түшүнүңөрбү? Ай, жакшы. Көбүрөөк баш ийке баштадыңар. Анан эми азыр эмоциялардын пайдасы менен зыянына өтүп кеттик, неден келатып. Зыянын түшүнүңөр, пайдасын да айтып берейин бир сыйра. Мисалы айталы, машина айдап баратасыңар. Машина айдап атсаңар да, машина айдаган кишинин жанында отурасыңар, кыздар көп экен, көрүп атам. Анан жылга аяк деп коелу, же болбосо борон чапкын. Ар бир айдоочу инстинктивно тормозду тебет да, акырындап, жайлап, борондо акырын айдайт. Себеп дегенде көз боронду көрүп атат да, анан информация жөнөтүп атат, сигнал. Опасно, өлүп каласың, жайлат депчи. Бул жана эмоциялар адамды сактаган учуру да. Ал эми кээ бир учурда жана кыргыздарда айтат эмеспи, бир ачууңду мага бер депчи. Анан психологияда дагы ошол Дейл Карнегини деле окусаңар, баарында кеңеш берет да. Ачууң келип атса, жарым саатка пауза ал депчи. Мен айтат элем, жарым саатка эмес, 1 күнгө, 2 күнгө пауза алгыла да. Себеп дегенде ачуу келгенде жана эмоция башкарып кетет. Силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, жана акыл эсиңер токтоп калат да. Себеп дегенде эмоция күчөгөндө кан жүгүрөт да, жүрөк тез согуп баштайт. Жана стандарттыкта эмес, эки эсе эмес, 20-30% күчөйт да. Анан кан мээден ылдый кетет. Себеп дегенде жана айтып өткөндөй, ар бир эмоциянын эң биринчи максаты жаратылышта дагы бул адамдын тукумун улап калуу, өзүнүн тукумун улоо, жана өзүнүн өмүрүн сактап калуу да. Анан эми мына элестесеңер, жиниңер келгенде муштум түйүлөбү? Кинодон көрүп жүрөсүңөр, адам жини келгенде сразу муштум түйүлөт да. Көрсөтпөйсүңөр, колуңар чөнтөккө салып, жиниңер келип карап турасыңар, бирок муштуңар түйүлгөндө,
Андан ал рационалдык эмне айтат? Эй, бул деген байкең же бул деген агайың же бул шеф дейт, анан жылмаясың, бирок колуң муштум түйүлүп турат да. Өзүң жылмайып атасың да. Ошон могул муштум түйүлгөндүн функциясы эмнеде? Бул жана өзүн өзү сактап калуу үчүн бул мушташканга бизди эмоцияларыбыз тарбиялап келген, жаратылыш тарбиялап келген бизди. Арыстан мисалы кол салат, а элик качат. Бул табияттын мыйзамы. Анан жини келгенде айттым, анан эмне үчүн адам корккондо бети кубара түшөт билесиңерби? Бул кайра эле жанагы нерсеге жооп берет. Адам корккондо бети кубара түшөт. Бул адамда бир люфт пауза болот да, опасностьты, коркунуч нерсени анализдегенге убакыт берет. Плюс кан бетин үчүн кубарып кетет, себептен кандын баары бетте калбайт, мээде калбайт. Кандын баары ылдый түшөт, бутка түшөт да, кач дейт, кач дейт. Өмүрүңдү, жаныңды сактап кал деп, ошон үчүн кан течага түшүп кетет. Ошон үчүн адам кубарат да. Ошон үчүн муштум түйүлөт. Мушташыш үчүн муштум түйүлөт, качыш үчүн кан бутка түшүп кетет, бет ошондуктан кубарат. То есть ал бунда башкача андай түшүндүрмө жок да. Анан ошо ачуң келгенде муштумдан башка жүрөктүн соккону тездейт, адреналин кирет канга. Мунун баары ошо мушташ үчүн, мушташтан жеңип чыгыш үчүн. Ар бир эле адам, жаныбарларда, адамдарда мушташтан коркунуч пайда болгондо өлүп калгысы келбейт да, жанын сактап калыш керек. Коркунуч боюнча айттым, бул эмоциялардын пайдалары. Анан адам бактылуу болгондо да ошондой. Бактылуу болгондо адам же сүйгөндө кан мээ активдештирилет да, мээ тез иштейт, кан жүгүрөт, анан адам мындай эч жака шашпай калат да. Түшүнүп атасыңарбы? Биздин ар бир эмоциябыз, ар бир биздин кыймыл аракетибиздин түшүндүрмөсү бар да, алардын баары мына капысынан келбейт. Анан азыр мен көрүп атам кээ бирлериңерди, таң калганда канча таң каласыңар? Мына таң калдыңар да, мен силерге укмуш бир нерсени айттым. Анан көрдүм, көрсөтсөңөр. Дагы Жумасел, Нуркамил таң калганда. Анан туура эле кылып атасыңар. Эми ушуну ойлонуп көрүлөчү, эмне үчүн силер азыр кабагыңарды көтөрүп атасыңар? Таң калганда мынтип атпайсыңарбы? Мунун функциясы жөнөкөй гана. Адам таң калганда буга чейин билбеген информацияны кабыл алгысы келет, кабак каш көтөрүлөт, зрачоктордо кеңейе түшөт. Карекчи, информацияны көбүрөөк кабыл алганга, кошумча маалымат кабыл алганга организм өзү силерди даярдайт да. Түшүндүңөрбү? Көрдүңөрбү? Ар бир эмоциянын функциясы бар. Таң калганда жөн эле силер кабагыңарды көтөрүңөр келип эле умуйтпайсыңар. Информация кабыл алганга аракет кыласыңар, кеңейтесиңер пространствону. Туурасынан да, бийигинен да жакындаганга аракет кыласыңар да, таң калгандачы. Анан тескерисинче, силер жийиркенгенде көрсөткүлөчү, кантип жийиркенесиңер? Көрсөтсөңөр? Маскаларыңардан көрбөй атам кээ бирлериңерди. Жийиркенгенде адам мурдун чүйрөйт да. Бул илгертен келет. Жаныбарлар дүйнөсүндө да ошондой, адамдарда да ошондой, кинолордо да ошондой. Бул адам жийиркенгенде жана жаман жыт, сасык келбесин деп мурдун жапканга аракет кылат ар бир эле адамчы. Бул да биздин эмоцияларыбыз. Көрдүңөрсүзбү? Силер ойлоно электе, мен кантип жийиркенимди ойлоно электе, силердин орунгарга денеңер өзү уже иштеп баштайт, өзү реакция кылып баштайт. Өзү автоматически мурунду жабат, сасык жыт келгенде. Хотя силер жийиркенгенде жыттан эле эмес, адамдан деле жийиркенишиңер мүмкүн. Мындайча айтканда, кинодон деле жийиркенишиңер мүмкүн. А бирок кинодо силер кино көрүп турганда жийиркенгенде эмне үчүн мурдуңар жыт келбейт да. Көрдүңөрсүзбү, мээден мурун денеңер иштеп атат да. Бул дагы эмоцияга жооп берет. Бул жана миндалевидное тело деп атпайбы? Ошол башкарып атат да силердичи. Түшүндүңөрбү? Баш ийке коюп тургула. Мүмкүн болбой атат. Чатка жазып турсаңар болот. Анан ушундай эле кайгынын да өзүнүн функциясы бар. Кайгырганда адам эч нерсеге көңүлү келбей, көңүлү чаппай калат да. Жакшы ыр болуп атса деле, мындайча айтканда бизде кыргызча айтканда булбулдун сайраганы жакпай. Көрбөсүңөр да чала бала билесиңер да индийский кино эмне жөнүндө экенинчи. Ар бир индийский кинодо эмне кылат? Ырдайт.
Анан ар бир индийский кинодо ыйлайт. Бул оюңарча эмне үчүн ыйлайт? Ар бир индийский кинодо каармандар деле шолоктоп ыйлай берет да. Алардын маданияты ошондой. Бул жана канча кылымдан бери келатып, булар ичинде кайгырып немедет эмес, ошону булар көз жаш менен көрсөтөт да. Көзүнөн жаш кетпесе, булардыкы индустарга уят да, демек ал сыйлабайт, демек ал мындайча мерес адам да. Кыргыздардыкы деле андан алыс эмес. Чын чындай келгендечи, адам мисалы каза болгондо биз өкүрүп барат эмеспиз. Бизде төңкөрүш болду, революция болду. Анан баарыбыз эле мындай жылаңач баатырбызда үйдө отуруп, жинибиз келет, Facebook чыпты ачабыз, такылдап жазабыз да. Мүмкүн ошол маалда кичине токтоп туруп, ойлонуп, мүмкүн 1 саат тыныгып алып же 1 күн тыныгып алып, мүмкүн анан жазыш керек. Бул жана эмоциялар бизди башкарып кеткендин минус жактары да. Анан силер да ойлонуп көрсөңөр, кечки сабакта ошол жөнүндө сүйлөшүп эле, кечки сабакта уже мындай неме да болот, обратный связь болот да кечки сабакта. Кечки сабакта силер дагы сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк аласыңар. Кечке силерге жанагы официалдуу тапшырмалардан тышкаркы дагы тапшырмалар. Бул тапшырма дегенде мында үйдө силер отуруп жазыш үчүн эмес, биз пикир алышыш үчүн, аңгемелеш үчүн. Кайсы учурда силер ар бириңердин өмүрүңөрдө болду эле, силер эмоцияңарды башкара албай, эмоция силерди башкарып кеткен учурлар. Ошолорду эстеп көрсөңөр, бул силерге жакшы да. Жана неме деген сөз бар эмеспи? Диагнозду туура табуу бул дарылоонун 50% деген. Ошондой эле силер жиниңер келген учурда эстеп туруп өзүңөр айтсаңар, просто айтып койгула да, мен жиним келип атат. Мисалы, иниңерге же классташыңарга же досуңарга жиниң келип атса, сен акмаксың, жиндисиң деп аны сөкпөй, өзүңөргө суроо берсеңер, так стоп, мен жиним келип атат. Эмне үчүн жиним келип атат депчи. Силерде бүгүнкү тапшырманын бири ошондой болот. Ар бир саат сайын өзүңөрдүн эмоцияңарды жазып тургула. Бул силер ошого үйрөнөсүңөр да. Жиниңер келип атса, мен жиним келип атат деп жазгыла. Жиним келди. Мен бактылуумун десеңер, мен бактылуумун. Жалпколонуп унутам десеңер, аны кошо жазгыла. Неважно эмнени жазасыңар, бизге мындай ал мен үчүн эмес, ал силер үчүн керек да. Силер ошо өзүңөрдүн эмоцияңарды, өзүңөрдү түшүнүүгө ушул нерселер жардам берет да. Эринбей ар бир саат сайын бүгүн кечки сабакка чейин жазып турула. Анан кечинде ошол нерселерди айтып бересиңер, анан кечинде баягы өзүңөрдүн өмүрүңөрдө, турмушуңарда эмоцияңарды башкара албай калып, кызыл кандуулукка алдырып ийген моменттерди айтып бергиле. Анан тескерисинче дагы ойлонуп көргүлө. Кайсы учурда, кайсы маалда силер ушундай жиниңер келип, кашайып, каныңар кайнап турганда, ошо айтып сөздү айтпай, сабыр, 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 мен красавчикмин деп өзүңөрдү кичине тынчтандырып, туура чечимге келдиңер эле. Макулбу? Түшүнүңөрбү, сүйлөштүкпү? Анда жакшы. Эми мен силерге бир кичинекей нерсени айтып берейин. Неокортекс деп коет, ал желке жакта болот да, могул жерде, сыртында. Силер билчү элеңер, рептилиялар, то есть крокодил, ташбака, кескелдириктер жана өзүнүн балдарын көп учурда жеп коюшат да. Эмеде в мире животныкта бир жолу неме көргөм, ташбакалар суунун океандын ичинде эмес, сыртка чыгып, кумга жумурткалайт да. Анан ошол жерден ташбакалар чыгып, балдарычы сууга сүзүп барат да. Булар деген мүмкүнчүлүгү дагы жок, убакыты дагы жок ойлонгонго. Анан булардын жана адамдар ойлонгондой аналитикалык мээси дагы жок да. Булардын жөнөкөй гана мээси бар, жаша, өмүрүңдү сактап кал депчи. Булар төрөлгөндөн баштап, бул дүйнөгө келгенден баштап билет да. Кичинекей балдардыкы дагы бар да, ошол нерсесичи. Адам кичинекей бала 9 ай курсакта жүрүп, бул дүйнөгө жарыкка келгенде, ошол мээси жана ар бир жаныбардыкындай мээси бар болот да. Адам сүйлөгөндү билбейт, бирок мээси бар. Адам өзүнүн эмоцияларын атаганды билбейт, бирок мээси бар. Ошол миндалевидный тело адам төрөлгөн күндөн баштап иштейт. Анан бул жерде өтө маанилүү нерсе могул. Ата-энелерге, кыздарга, эркектерге деле айтып коеюн, силер буйруса же балдарыңар бар, инелериңер бар, же болбосо келечекте балалуу болосуңар, Кудай буйруса.
ошол өтө маанилүү нерсе да. Жанагы адамдын аң сезим, акыл үчүн жооп берген аналитикалык мээси өрчүй элек, ал уже мектепке барганча өсөт да. Кичинекей биринчи күндөн баштапчы өсүп отуруп, мисалы тили чыгат, анан мама, папа деп сураганды үйрөнөт. Анан бала ыйлабаса эмчек кайда дейт эмеспизби? Ошо бала көрдүңөрбү? Бала эмчектин атын билбейт, сүт ичем деп айтканды билбейт, бирок сураганды билет да. Бул жанагы кичинекей мээбиз сурап атат да, бул жана эмоцияга жооп берген мээбиз сурайт да, ошондочу. Анан кичинекей бала төрөлгөн күндөн баштап көргөн нерселерин баарын эстеп калат. Мисалы, нянькасы же болбосо бирөө урса, таарынса, ошолордун баарын эстеп калат. Сен биз чоңойгондон кийин 20 жашка чыккандан кийин баланча деген няня менен сабат эле деп айтып бере албайбыз. Бирок ошол бизде жана миндалибирдин теледе информация болуп сакталып калат да. Түшүндүңөрбү азыркы мен кичинекей бала жөнүндө айтканымды? Ошон үчүн аябай сак болгула, ошон үчүн кичинекей балага аябай жакшы аяр мамиле жасагыла. Кичинекей балдар ал бала кезинде көргөн нерсени эч качан унутпайт. Атын атабаса да, ким таарынтканын айта албаса дагы, эмоциялар сакталган мээнин бөлүкчөсүндө ал ташка тамга жазылгандай жазылып калат да.